Азырап азыр. Kol çalıp turgula, kol çalıp. Barınlarga çoğun rahmat. Жерде қалыпты. Келем. Ақырын бұсырды беріп қойып кетейін десе болмайсыңдар. Çoğun rahmat barынарға. Андан 2 жыл. Мындан да жақсы даярданабыз. Аталарыбызды көріп қалдық. Анан өзүнүн жериндеги атандаш экен эле. Анан өз жеринен утулбайын деп эле букадай эле сүзгүлөп салды. Бирок ага карабай биз аракет кылдык. Барыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат силерге. Ийгиликтер бизе рахмат. Ар бир кадамы, алдыга жылып аткан кадамы ошо. Бүт Кыргызстандын силердин эмгегиңер, териңер, үмүтүңөр, Ан бүгүнкү ошо жакшынакай жыл жаз келип, жыл жаңырып атыптыр. Ошо баарыңарды Норуз майрамы менен куттуктайм. Жаз жаңырат, адам баласы жер жарылат дейт, чөп чыгат. Аман эсен ошо эми оору суркоодан ар бололу. Баарыңыздарга ден соолук. Em bu sırada bir ırdat olalım. Жеңишиңиз менен куттайбыз. Оор беттеш болду. Кандай сезимдер болду? Сезимдер жакшы. Эми жеңиштин сезимини эч жактан ала албайсың да, волнение ушундай. Эң башкысы жеңиш болду. Мекендештерибизди, көрмандарыбызды кубанттык. Кудайга шүгүрлөр болсун. Аман эсен келип алдык. Кандай даярдыкка бардыңыз? Негизи атандаш аз убакытта билип калдыңыз. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой Дагестанда аз болдум, андан Дубайда болдум. Анан үйгө келип баягы Кыргызстанда дагы подготовкаларды өттүк. Даярдык жакшы болчу. Жакшы болду. Бардык эми ошол жерде процесстер бар жана весегонка, андан кийин восстановление. Ошо весегонкадан бир аз оор болду өтө. Андан кийин бойду өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Соперникти биз күткөндөн да жакшыраак даярданыптыр бизге. Анан стиль ведения боя деп коет, ошол соперниктин бизге койгон тактикасы дагы алардыгы туура болду да. Бирок эми Кудайга шүгүр баягы көптөн бери машыккан опут, дух ушунун баары жардам берди. Агайларыбыз, жаныбызда, сиздердин эли журтубуздун дуасы, анан ошол жерде дагы Красноярскидеги мекендештерибиз, Москвадан, ар кайсы тараптан келген дагы мекендештерибиз болуп атты. Көрүп атсаңыздар керек. Залдын жарымы эле мекендештер болду. Алар да дух берип, аябай колдоп коштоп турду. Ушум жакшы. Ар бир бой өткөн сайын ошондон сабак алып, алдыга карап жыла беребиз. Анан сиз буга чейин М1да урушуп жүргөнсүз да. Азыр Eagles'ка өтүп калдыңыз да. Кандай иче болуп калды бул ушул процесс? Титулный боюна мышташмак элем, бирок тилекке каршы ушу М1 глобал кандайдыр бир себептер менен турнир өткөрбөй калыштылар. Анан биздин контракттагы срок бүткөнүнө байланыштуу Саят Абдрахманов менен дагы болгон келишимибизди менеджерский жарыялаган болчук, билесиздер. Анан ошо менеджер, тренерлер менен баарыбыз команда сүйлөшүп, Хабибтин организациясында, Хабиб Нурмагомедовдун организациясында бой өткөрүп турууну чечтик. Бирок алардын дагы ошо айтым боюнча ушу бир жакшы бой бериштилер. Эми кийинки кезекте ушу Кыргызстанда өтө турган болсо чемпиондук курга деп сүйлөшүүлөр болуп атат. Баягы менин менеджерим сүйлөшүп атат азыркы учурда.
ошо биздин бир максатыбыз чемпиондук курду Кыргызстанга М1дин курун Кыргызстанда бир алсак ушул жакта бир бой өтсө деген ойлор бар болчу. Бирок эми ал организацияда болбосо дагы бул Хабиб Eagles FC организациясында ушул оюбуз орундалчудай болуп турат. Анан 2019 августта бой өткөрдүңүз эле да. Анан арада 1,5 жылдай тынык болуп калды. Кайрадан мындай рингке кайтып барганда Ооба. Эми баягы бат-баттан чыгып практиковать этип турган жакшы да. Ошондо баягы долгий простой деп коет. Ошол простойдун арасындагы баягы чувство жоголуп калат да бир аз. Ошол себептен дагы баягы таймингдер, өзүнүн ушу баягы атты дагы улакка көп чаппай кармап тура берсең анан көнүшү кыйын болот да улакка кирген. Ошол сыяктуу деле адам деле көп мышташпай, көп простой болгондо кыйла өзүнүн кыйынчылыктары, психологический, ушундай тактический эмелери болот да, кыйынчылыктары болот. Бирок эми биз ушу кылган жумушубуз профессиональный спортсмен болгондон кийин биз бардыгына иштеп, бардык жагынан төп келишип турушубуз керек. Ошон үчүн бир аз болсо дагы берди, бирок андан өтүп кеттик азыркы учурда жакшы буюрса. Негизинен эле ушу Кудай буюрса алдыда баттан мышташып турганга аракет кылсам деп атам. Орозодон кийин эми июль айларында болот эми бул турнир. Ошол жака Кудай буюрса жакшылап дайындандык. Анан баягы элибиздин баары мекендештерибиз, болельщиктерибиздин баары биринчи раунд утса экен, агрессивный деп. Эми Кудай буюрса кийинки бойлордо мындан да жакшы элибизди сүйүндүрүүгө аракет кылабыз. анан буга чейин жаңы менеджер менен келишим түздүңүз да, Саят мененчи кандай негизде түздүңүз? Эми бул менеджердин задачасы ушул спортсменди дальше продвигать этиш керек, дальше жылдырып, өстүрүп кетиш керек. Ошон үчүн Саят Абдрахманов дүйнөдөгү орду чоң бул менеджерлердин бири болгондуктан ошону менен түзгөнгө биз туура көрдүк. Кудай буюрса эми ушул эгерде Кыргызстанда өтүп чемпиондук курларды алып кала турган болсок, дальше биз ойлогондой шактарды жасаганга Саят даяр экенин өзү деле айтып жүрөт. Ошон үчүн Кудай буюрса дуа кылып, жакшы тренировка кылып турсак, эл журтубуздун дуасы менен жакындыгыбыз мындай келип колдоп турса, Кудай буюрса биз ар дайым Кыргыздын туйлаган кулундай болуп жеңиштерди алып келе беребиз деген ойдомун да. Анан соңку суроосун жана Кыргызстанга курдук беттешти алып келе жатасызбы? Кайсыл айда келип калышы мүмкүн? Ошол тууралуу Эми бул тууралуу баягы толук ачык маалымат чыга элек, бирок баягы скрытый договорлор болуп, уже переговорлор болуп атат да. Биздин бул жака мышташканга чейин баягы контракт түзгөнгө, бул бойго белгилүү болгонго чейин ушул план болгондугу үчүн биз шак жасадык да. Көбү баягы анча-мынча менин көрмандарым Сурманкулдун уруйун эмес, Сурманкулдун уруну UFC деп, UFC-ге чейинки бир жакшы тепкич деп айтсак болот да муну, Кудай буюрса. Геймплан боюнча кандай болчу? Эмне окшошкон жок? Атаандаш кайсы эң ыңгайсыз абалдарды жаратты? Беттеш биздин геймплан негизи темп менен иштешим керек эле. Мен функциональный негизи баардык 3 раундга даяр болчумун, бирок баягы чыкканда эле инициатива деп коет, ошо баягы центр октагонду алып иштеш керек да. Биздин геймплан ошондой болчу. Бирок алардын тилекке каршы геймпландагы ошол жанагы арткага жол жок да көп. Канча орондорду алдым, баягы сопернигибизге дагы эртерээк жакшы болуп кетишин каалайм. Себеп дегенде баягы ар бир удар акцентированный тийип атты. Ага карабай баягы кулап кайра туруп аракет кылып келе бергенинен байланыштуу бир аз биздин дагы геймплан өзгөрө баштады да. Экинчи раунддун жарымынан баштап биз уже артка шак кылып туруп встречный иштегенге туура келип калды. А так биринчи раундда, как өзүңүздөр көргөндөй, жалаң биз басымдуулук кылып иштегенге аракет кылдык да. Эми күрөш боюнча, конечно, эгерде агайларыбыз күрөш болгондо күрөшкө даяр болчук. Но биздин козыр, анан элдин зрительдердин каалоосу бул мен көбүнчө стойкадан алып барганымды жакшы көрүшөттүр. Андан сырткары баягы стойкадан көргөнүп жакшы бой көргөзгөнүнө байланыштуу Eagles FC уюмунун президенти Шамил Зауров ошо бул Eagles FC'нин тарыхында бой вечера бербейт экен, бонус.
Анан ошо биринчи жолу ошо биздин бой историяда ушундай зрелищный бой болуп атат деп, анан бизге ошол биздин бойго бонус бөлүп бериштилер. Анан традиционный ушул бонусту сактап калабыз деди. Мен кубанычтамын, ушул баягы башка боецтердин дагы бонус алышына себепчи болду. Жакшы.